Саламатсыздарбы? Эфирде күнөзөк көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Менин бүгүнкү коногум айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев мырза. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Тилек мырза, студиябызга жаңы жылдын келиши менен алгачкы конок болуп келдиңиз. Куш келиңиз. Маалымат айдыгында коомчулукта ушу сиз тейлеген тармак боюнча, сиздин министрлик боюнча көп талкуу сөз болуп атат. Сиздерде иштеп жаткан бир канча кызматкерлерди айыл чарба министрлигинде иштеген жумушчуларды бошотуптур, 4000 чукул адамды кызматтан алыптыр деп. Алгач сөздү ушундан баштайлык. Мунун чын төгүнү канчалык болду экен? Мен деле бул уже аргас тармактардан дагы журналисттерди чалып башташты, сурап башташты, бул чын элеби депчи. Мен өзүм аябай таң калып калдым. Анткени ага чейин биз мындай жылдын жыйынтыгы деп дагы журналисттердин баарын чакырып, жыйынтыктарын айтып берип атканбыз. Анын ичинде дагы суроолор бар болуп атканда, жалпы айыл чарба министрлигинде канча киши иштейт дегенде мен айткам, 888 киши иштейт. Бул бүт ошол топ моптор менен баарын бул техникалык, анан ушул кенже персоналдын баарын санаганда, баарын ошентип жалпы 888 киши иштейт деп айткам. Ага чейин 1,5 жыл мурун 5000 жакын кызматкер бар болчу. Анан суу чарбасын өзүнчө агентчилигине бөлгөндөн кийин ошондо бизден 4000ден ашык киши кыскарды деп эле айтылган да. Анан мен түшүнгөн боюнча анда мүмкүн эми жаман ойлор болбой эле койсун, ошо мүмкүн ушул кээ бир журналисттер туура эмес муну түшүнүп алганбы деп, анткени ушундай маалыматты тараткан мен аябай таң калтырды да. Негизи кыскартуу болду. Сиздерде бир реформа жасай баштадыңыздарбы? Ооба, эми бул боюнча биз оптимизация деп атканда көбүнчөсү ошо кыскартууну эле көңүл бурушат. Бирок оптимизация деген бул иштин сапатын жогорулатуу дагы болот. Ошондуктан бизде эки жол бар. Же биз санын кыскартабыз, же иштеп аткан сапатын жогорулатабыз да. Мен азыр мындай эң негизги максат азыр ушул айыл чарба министрлигин кайра жандандырып, бул иштеп аткан азыр кызматкерлер, эми мисалы үчүн бизде борбордук аппаратта жалпы ушу министрлик деп айтсак 81 киши иштейт да, штаттачы, жалпы министрликте. Ошол эле суу чарба агентчилиги менен салыштырсак, акта 4000ден ашык киши иштеп атат. Биздин бюджет 0,2%, 0,2% жалпы бюджеттен, республикалык бюджеттен. Айыл чарба билим берүү министрлик менен салыштырсак, биздин бюджет 100 эсе аз. 100 эсе аз болот да. Ошондуктан мен оюмча көп тармактарда, мисалы үчүн ошол эле карантин департаменти бар, өсүмдүктөрдүн карантини. Аякта алар ар бир өзүнүн ушул чек арада турган жактарда буларда текшерип, кирип аткан, чыгып аткан өсүмдүктөрдү текшериш керек да. Булардын санын санап чыкканда эле азыр департаментте жалпы 140 киши иштейт. Ошол жана 888 кишинин ичинде 140 киши бар да. Ошол. Бирок булар көп учурларда ушул смендешип эле иштеп, эптеп жетишип аткан, анан көп учурларда кадрлар жетишпеген убакыттар болуп калат. Бирөө ооруп калса, анын ордуна келе турган кишилер да жок болуп калат да. Ушундай. Анан мен оюмча эң негизги нерсе биз сапатын жогорулатыш керекпиз. Анан өзгөчө мындай башкарып аткан составты, ошол түзүмүбүздү кичине күчөтүп алсак жакшы болот да. Сиз ушул министрликке барганга чейин бул министрлик туурасында бир канча жолу ушул эле биздин студиябызга келип көп сын айтып жүргөнсүз. Буга чейинки баскан жолуңузда дагы ушул көп маалымат элге белгилүү. Сиз өзүңүз бардыңыз, анан отурдуңуз, чындап өзгөртүүгө мүмкүн бекен? Байкадыңызбы? Барганда айттыңыз эле, ушул сырттан айтат экенбиз, келгенде чынында бул жакта иш жүрүп атыптыр дегендей дагы сөз айткандай болдуңуз. Эмнеден улам айтылган? Жок, мен чын айтсам, мындай жалпы аябай көп жумуш бар. Жасалыш керек.
көп жумуш жаза албай атканды байкадым. Өзгөчө бул биз саясатты жүргүзүү боюнча күчтүү мындай жумуштарды күчөтүш керекпиз да. Анткени көп жылдан бери Айыл чарба министрлиги саясатты жүргүзгөн эмес. Айыл чарба министрлиги жөн эле болуп аткан процесстерди эле каттап эле ушундай болуп атат, ушундай эле жүргүзүлүп атат деп эле көзөмөлдөө эмес. Бул жөн эле каттоо. Ошол эле көп маалыматтарды чогултуу боюнча эле иштер жүргүзүп, анан мен айтып атам, эң негизги биздин мындай өзгөрүүбүз биз деген жогорку кеңештин алдында эмес, президенттин аппаратында эмес, өкмөттүн аппаратында эмес, бул биздин кардар, эң негизги кардар. Бул ошо бийлик эмес, бул дыйкандар, фермерлер. Биз кызматты жөн эле отуруп алып, ушул отчетторду даярдап тияка берген эмес. Биз кызматты ошол фермерлерге жасаш керекпиз. Биз кызматты ошол фермерлер иштеп атканда жеңилирээк болсун, сатуу жагынан көйгөйлөр болбосун, түшүмдүүлүгү жогорулак болсун. Ошол эле мал чарба менен иштеп атканда технология, селекция бүт баарын бияка алып келип, алардын асыл тукумдуулугу жогорулатып, көп иштерди ушуларга жумшаш керекпиз деп азыр эң негизги поворот ушул жака кылып атабыз да. Бул биз кызматкер болуп калыш керекпиз деген маселе да. Демек саясатты жүргүзө баштадыңыз. Саясатты жүргүзө баштадык. Биз азыр жалпы мындай стратегиялык көп өзгөрүүлөр жасап атабыз. Ички түзүмдө дагы азыр жалпы структураны өзгөртүп атабыз. Мына буюрса уже финишке да келип калдык. Буякта жүздөгөн документтердин баарын изилдөөлөрдү жүргүзүп, каякта бири-бирин дублирование болуп аткан жактар азыр кыскарат. Биз эң негизги эмнени айтып кетсем болот, бизде мындай башкармалар аябай көп болчу. Азыр деле бар. Начальниктер көп, иштеп аткандар аз болуп атат да. Эми биз начальниктердин сандарын азайтып, иштеп аткандар болот. Анан так аныкталат. Ар бир киши күнүгө келип атканда жумушка кызматкерибиз билиш керек да. Мен эмне үчүн бүгүн келдим? Мен эмне кылдым бир күндүн ичинде? Мен ушул 8 саат иштегендин ичинде дыйкандын жашоосу кантип жакшыртты? Бул бирөөлөргө отчет даярдап берүү эмес. Эң негизги кызмат бүгүнкү ишим менен мен кантип шарттарды жакшырттым, эмнени өзгөрттүм дегендей да. Жалпы айтсак, биз азыр мына 3 приоритеттүү тармакты өзүбүзгө мындай белгилеп алганбыз, ошо иш боюнча. Бул биринчиси ирелештирүү. Азыр майдаланып, чачыралып баары конкуренциядан утуп албай атат. Мисалы үчүн ошол эле Казакстан, Россия, Өзбекстан менен салыштырсак, аякта чоң чарбалар да. Анан буякта бизнесте эффект масштаба деп коет. Масштаб менен эле булар өздүк баасы аябай арзан болуп калып, биздин айыл чарбабыз алар менен конкуренциядан утуп албайт. Ошол үчүн ирелештириш керекпиз. Буларды сөзсүз түрдө кооперативтерди күчөтүш керекпиз, анан ассоциацияларды дагы күчөтүш керекпиз да. Ошентип биз сүт палатасын азыр негиздеп атабыз. Чогуу мындай аларга шарттарды түзүп берип атабыз. Мыйзам жагынан да жардам беребиз. Биз ушул мал чарба менен иштеп аткандардын биримдигин түзүп атабыз. Өзүнчө союз деп түзүлүп атат. Аларды казактар менен Россиянын дагы ушундай ассоциациялар менен тааныштырып, алар азыр чогуу 3 өлкө өзүнүн бир саясатын жүргүзүшөт да. Биз ушул балык чарбаларынын ассоциациясы менен тыгыз иштешип, аларга 2 мыйзамды азыр даярдап, ошол уже бирөөсү биринчи окуудан жогорку кеңештен өткөн, экинчиси экинчи окуудан өткөн да. Ушул бал өндүрүүчүлөр менен дагы иштешип атабыз, ушул бал арылардын өндүрүүчүлөрү менен. Бүт ушул тармактарда ассоциациялардын азыр ролун көтөрүп, алар менен аябай чоң мындай иштер жүргүзүп атабыз. Экинчи бул санариптештирүү, экинчи тармак. Бул боюнча Telegram ботту жасадык, Дыйкан дос деген. Аны азыр чогуу жазылат да, Дыйкан дос деп жазса, бүт маалыматтарды айыл чарба жөнүндө бизден ошол Telegramдан эле алсаңар болот. Эч кандай даже сайтка кирбей эле, анан документтерди, кандай документтерди эгерде экспорт кыласыңар, импорт кыласыңар, ошол жактан деле баарын маалыматтарды алсаңар болот.
эгерде коррупция бир нерсе бар болуп атса ошол жака маалыматтарды бизге жөнөтсөңөр болот, биз сөзсүз түрдө ага реакция жасайбыз да. Коррупция деп калбадыңызбы? Коррупция бар бекен деги бул министрликте? Мен эми мындай коррупционный риск деп коебуз. Коррупционный риск деген аябай көп бар. Анын баарын биз азыр чогултуп атабыз маалыматтарды. Көп учурларда биякта сөзсүз түрдө ушул күч органдары менен тыгыз иштешип кызматташ керекпиз. Ошондуктан көп учурларда мындай ведомстволук аралык комиссияларды түзүп, биз азыр ошол коррупционный схемаларды жок кылганга иштер жүргүзүп атабыз да. Кайсы тармак жагында, кайсы жагдайлары шарт бериптир? Ошол эле сырттан келип аткан бир мындай продукциялар келип атканда сырттан, ошо контрабанда менен келип атканда биякта аябай чоң азык-түлүк жактан. Ошол эле унду алсак, бул бюджетке түшпөй турган көлөм акчасы 2 миллиард сомго жакын болот экен. Анткени аякта бир чоң бир схемасы бар экен. Мен эми азыр кырын эле чыгарып коеюн, бирок аягына чейин чыгарабыз. 2 миллиард сом. Убагында азыр эң чоң биз эми элдин арасында мындай чоң коррупционер деп Матраимовду аныктаган менен ушу канча миллиард деген обороттор менен 2 миллиард сомду азыр төктүрүп эптеп жазып атат. Бул жакта болсо жылда 2 миллиард сомду төктүрсөк болот да. Ошол эле учурда биздин Кыргызстанда азыр өнүгүп аткан ар кандай ишканалар, мукамолдор бар. Ошол эмени ун чыгарып аткандар. Алар дагы иштегенге жакшыраак шарт түзүп бергенге мүмкүнчүлүк болот да. Азыр ортодо кимдер утуп атат? Контрабандисттер утуп атат. Анан ошо контрабандисттерге өнөктөш болуп аткан кызматкерлер байып атат да. Ошол эле ар кандай биздин мамлекеттик органдарда иштеп аткандар. Ушул эле мал менен азыр биз дагы байкап атабыз. Ар кайсы жактардан маалыматтар ар кандай келет. Бирок фактически мына бааны карагыла. Азыр малдын баасы кандай кымбат болуп атат? Эттин баасы кандай кымбат болуп атат? Оптовый баасы где-то 370 сомго жакын болот да. Ушу этке мораторий киргизүү боюнча көтөргөн демелген жыйынтыгы натыйжасы эмне болуп атат? Эми натыйжасы мындан ары азык-түлүктөрдүн кымбаттап кетүүсүнө шарт болгон жок. Мындан ары дагы кымбатташы мүмкүн болчу. Азыр 370 менен ошо 360-370 менен туруп калды. Эгерде муну мораторийди тыюуну салганда, киргизгенде 400 сомго чыгып кеткен эттин баасы. Тыюун салганда 360ка түштү да. Бул жалпы азыркы бул спекулянттардын мындай настроениялер аябай күчөнүп бараткан. Биз азыр дагы кымбаттайт деп эле баары. Ушул тармактан мындай кандай десем ажиотаж болуп, баасы көтөрүлө берди да. Анан муну тетиги самын пузырёктор болот го, ошону жаргандай эле жарылды тыюуну киргизгенде. Кайра баасы 360ка түштү да. Убактылуу кымбаттаган турбайган да, 500га чейин чыкты деп. Бул эми силер базардагы бааны айтып атасыз да. Мындай оптовый баасы, мен оптовый баалар менен айтып атам, бул ошо 400га чейин чыгып кеткен. Оптовый. Эми базардагы ар кайсы базарда ар кандай? Мисалы үчүн Ак Эмирде, Орто Сайда кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Ош базарда арзаныраак болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн негизи элдер талап кылгандар, ошо колдонуучулар базарларга эле эсеп кылышат. Алар ошол сатып алып аткан накталай акчасын алып аткан продукцияны ошол эле баа менен карап. Ошол үчүн биз эми жана жарманкелерди жазып атабыз. Аякта баасы ушул 380-390 сомдон кылып, алар тиги бияка ошол мал чарбалары бар кишилер, ошол мясокомбинаттар бар ишканаларга биз суранганбыз. Келип, мындай минимальный, эми өздүк баасы ошо 360тан болуп атса, 370тен болуп атса, ошол 10 сом, 20 сом эле кошуп, бирок алып келип, аяктан кесип, сатуучунун айлыгын чыгарып берип эметкен менен ошо 380-390 сомго сатканга шарттарды түзүп бердик да. Азык-түлүктөрдүн экспорт, импорт маселеси бизде ушул эт азыктары, сүт азыктары дейбиз, жашылча жемиштер келип атат. Кириш чыгышын көзөмөлү абалы кандай жагдайга болду?
Ну сиз келгенден беркисин айталык, ушул 2-3 айдан берки. Жалпы мен айтып атпаймынбы, ушул айыл чарба министрлигинде биз саясатты жүргүзүш керекпиз да. Ошол саясатты жүргүзүп атканда тилекке каршы бизде өзүбүздүн дагы ички өндүрүш дагы күчөгөн эмес. Көп продукциялар боюнча бизде өзүбүздү камсыздап албайбыз да. Ошол эле эт боюнча биз өзүбүздү камсыздап албай атабыз. Импортко алып келген туура келип атат да. Ошол эле жумуртканы алсак дагы жалпы көлөмдөн азыркы биздин керектүү Кыргызстандын жарандарыбызга ашып кетсе ошо 50%, 55% өзүбүз камсыздайбыз. Калгандар сырттан келет. Кайсы өлкөдө? Суу май жагынан алсак 90% сырттан келет да. Ошол үчүн сыртта кандай өзгөрүүлөр болуп атса, доллар өсүп кетип атса, ошол түздөн түз биздин ички сом менен санап атканда, бул доллар канча өссө, бул дагы ошондой баасы өсүп кетип атат да. Эми биздин саясат азыр өзүбүздүн ушул жеке керектүүлүккө мындай жаба тургандай бир өзүнчө бир көлөмдү фиксация кылабыз. Ошол боюнча биз иштеп өзүбүздүн Кыргызстандагы дагы жергиликтүү өндүрүштү өнүктүрүш керекпиз да. Бул боюнча өзүнчө бизде азыр программа түзүлүп атат. 24-жылга чейин ай сайынкы иштер кандайлар жасалат, канча каякка ишканалар ачканга шарттар түзүлөт, каяктан инвестиция тартып келебиз, канча сом келет, канча доллар келет, ошонун баарын биз жазып чыгып азыр бекитебиз. Буюрса жакында бекитип туруп, ушу менен анан иштейбиз да. Тыштан келүүчү ошо инвесторлор менен алдыга карата кандай, кимдер менен келишимдер түзүлүп атат, кимдер менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат? Бизде азыр саясий кырдаалдагы ордуна келбегендиктен, биздин жашоо турмушубуз ыраттуулукка түшпөгөндүктөн дагы азыр бир асылган абалда туруп атпайбызбы? Айыл чарбанын эми бул баары мындай салыштырмалуу да. Мисалы үчүн көп өлкөлөрдү алсак болот, каякта бир согуштар жүрүп атса дагы, аякта инвесторлор толтура бар. Ошол эле Израилди алгыла, дайыма эле мындай Ближний Восток деп коет, аякта дайыма жанында согушуп эле жүрүшөт. Бирок экономика өнүгүп атат. Инвесторлор толтура. Ошол эле Персидский заливдин өлкөлөрүн алгыла, аякта дагы дайыма мындай оор абал болуп турат да. Бирок инвесторлор толтура. Бизде мындай өзүбүздүн деңгээлибизди азыр карасак, чын эле мындай аябай бир коркунучтуудай болуп турат да. Бирок мындай сырткараак чыгып туруп карасак, биз эң незгине бизге ишенимдүү кишилер керек. Инвесторлор дагы ишеним булчу. Бул акчаны тартып алып келип атканда, эгерде ишенимдүү киши болуп атса, биякта бир тармак болуп атса, бул жерде жергиликтүү биздин мындай жарандарыбыз дагы өзүнүн сөзүнө турган, ишин так аткарган кишилерди биз аныктап табып, ошолорго инвесторлор сырттан келип атса дагы жакшыраак шарттар түзүп берип, биздин ички өндүрүштү мындай күчөткөнгө мыйзамдарды ылайыктап берсек, шарттарды түзүп берсек, анда сөзсүз түрдө инвесторлор өздөрү менен келет. Мисал катары айтып берейин. Мына азыр эле биз ошо ГЧП боюнча балык чарбаларды өнүктүрүү боюнча иштерди азыр жүргүзүп атабыз да, мындай пландап. Биздин потенциал $миллиард ашык балык чарба. $миллиард ашык. Бул мындай тоо кендерден анча акча түшпөйт. Балыктан эле биз $миллиард ашык алып келсек болот өлкөгө. Дагы бир чоң иш бул уже мындай сүрөшүү жүргүзүп атабыз. Ошол эле Эмираттар менен, Дубайлар менен. Азыр алар этти $7 сатып алаптыр. Килограмм. Самолет менен аяка жеткизгени $1,5, $2 кетет. Демек, $5, $5,5 менен биз бияктан жөнөтсөк болот да. Анын үчүн эмне кылыш керекпиз? Эгерде азыр алар жума сайын 40 тонна суруп атышат. Фактически азыр биздин кээ бир ишкерлер бар, алар 2-3 тонна жума сайын жөнөтүп атыптыр. Азыр иштеп аткан нерсе, болуп аткан нерсе. Бирок биздин баасы, малдын баасы кымбат болуп аткандыктан
өзүбүздүн малдын саны азайып аткандан, анткени ошол эле Өзбекстан тараптан $100 $300 чейин дотация, субсидия кылып берип атышат. Эгерде сен малды импорт кылсаң, мамлекет сага $100 $300. Бизде Кыргызстанда биздин бюджет менен андай шарттар жок. Биз эми субсидия кыла албайбыз. Биздин таптыкыр башкача структура экономиканыкычы. Ошондуктан концепция кандай? Эми биз ыйлап эле жок болбой атат, акча жок дейм кылып жүрбөй, мүмкүнчүлүктөрдү таап атабыз. Бул эмне? Биз ошондой мясо комбинаттарды иштетип күчөткөнгө жакшы шарттар түзүп бериш керекпиз. Сырттан арзан малды алып келдирип Кыргызстанга, мисалы үчүн көп азыр ошол эле Россиянын малы менен Белоруссиянын малын салыштырса, Монголиянын малын салыштырса, бизге караганда бир топ эле арзан болот да. Аларды бияка алып келдирип, бияктан сойдуруп, анан ошол эле араб өлкөлөргө саттырсак, адал стандарт менен, халал деп коет го. Ошол стандарт менен саттырсак, эми орустар халал десе Россиядан ишенбейт. Белорустар, украиндар да ишенбейт, монголдорго да ишенбейт. А Кыргызстанда бул уже биздин мусулман өлкө деп туруп, биздикине ишенет. Бияка алып келип, бир карантинге кармап, бир айча. Аларды багып, таза багып туруп, сойдуруп туруп, тияка алып барып, ушундай бир каналды, транзиттик потенциалды Кыргызстанды колдонсок болот да. Ошондо ушундай чоң канал, эми элестеткиле, жума сайын 40 тонна, бул бир эле Дубай алып атат. Анан Катарга, Аманга, башка өлкөлөргө дагы ар бирине минимум ошо 40 тоннадан жума сайын саттырсак, бизде андай өзүбүздүн эле потенциалга таянсак, бизде мал мындай жарым жылга жетпей түгөнүп калмак да. Азык-түлүк коопсуздугу деген бул өзүнчө бир чоң көйгөйлүү дагы чоң маселе. Кытай менен болгон алакабыздан улам айтылып атат. Бул жагынан көңүл буруп көрдүңүзбү? Коопсуздук маселеси кандай экен? Азык-түлүк коопсуздук деген эки нерседен турат да. Бул керектүү көлөм менен камсыздоо, анан керектүү сапат менен камсыздоо. Тилекке каршы эми ачык эле айтыш керек. Көйгөйдү айтыш керек да. Айтыңыз. Жаңы келдик. Азыркы абалды көрүп атабыз. Тилекке каршы мына системалык көйгөйлөр аябай көп. Бул жерде жалпы айыл чарбада система мындай кылыныптыр. Бул чек арада контрабанда өнүккөн үчүн Кыргызстанга аябай начар сапатта айыл чарба продукциялар Кыргызстанга кирет сырттан. Ал мисалы үчүн ошол эле башка өлкөлөрдө сатканга мүмкүнчүлүк болбойт. Анткени алар стандарттарга жооп бербейт. Бирок Кыргызстан чоң бир мусорный полигонго айланып калган да. Бүт аякка жарактуу эмес продукциянын баары бияка сатылат. Бул ошонун ичинде кайра иштетилген ар кандай продукциялар. Срок годности уже өтүп бараткандарды бияка сатып ийет. Анткени алар өзүнүн өлкөсүндө андай саттырышпайт. Өзүнүн надзорный органдар катуу карашат. Бизде болсо бүт жакта ошо коррупция болгондуктан баары келип биякта сатылып атат да. Ошонун ичинде ветеринардык препараттар, ошонун ичинде антибиотиктер, ошонун ичинде пестициддер ар кандай. Бул боюнча азыр мен мына жакында эле атайында буйрук чыгардым. Бул боюнча өзүнчө ведомстволук аралык, анткени биз министрлик катары ошол эле текшерүү функциялары бизде жок. Бирок атайында күч органдары болот. Алардын баары менен биргеликте биз ушул көйгөйдү чечиш керекпиз да. Кыргызстанга келип аткан айыл чарба продукциясы жесе болобу же болбойбу? Текшерип, пестициддердин өзүнүн норма мененби, нитраттар норма мененби, сатса болобу, сатса болбойбу деп туруп муну текшериш керек. Бул боюнча атайын мыйзам керек бекен? Биякта мындай убагында мораторий киргизилиптир текшергенге. Ошол эле санэпидемнадзор тараптан, ошол эле экотехинспекция тараптан алар азыр текшергенге мыйзам жол бербейт экен да, мораторий бар. Бирок ал мораторий эмне үчүн киргизилген? Анткени ал мурун текшере берип, булар жөн эле мындай өзүнчө бир чоң кормушкага айланган да. Келишет, 100 сом берет, 200 сом берет, справка жаздырып алат болду. Фактически бул мыйзам иштебеген эмес да. Мыйзам иштеген эмес.
Ошондуктан мына бир депутат мага суроо берди эле, Тилек мырза, Кыргызстан качан өнүгөт дегенде мен айткам, Кыргызстан мыйзам иштегенде өнүгөт депчи. Мыйзамдар иштегенде. Бизде мына кайра эле бул мораторийдагы бир четинен караганда туура кирген. Анткени система иштеген эмес, мыйзам иштеген эмес. Бирок кайра эле биз азыр эмнени көрүп атабыз? Таптакыр ошо мораторий киргизилгенден баштап эмне сатылып атат Кыргызстанда? Жесе болобу, жесе болбойбу? Биз өзүбүздүн балдарыбызга ошону берсек болобу? Туугандарыбызга берсек болобу? Анан ушул жактан дагы суроолор пайда болуп калат да. Эмне үчүн Кыргызстан оорулар боюнча дүйнөлүк лидерге айланып баратат? Эмне үчүн Кыргызстан кээ бир айылдарда балдар 3 бала, 4 баланын ичинен экөө оорукчал болуп төрөлүп атат? Эмне үчүн? Анткени биякта экология бар. Анткени биякта биздин азыктанып аткан ошо тамак жагынан көйгөйлөр жаралып атат. Ошол үчүн биз өзүбүздү сыйлаганын үйрөнүш керекпиз экен да. Өзгө жок. Ооба, мүмкүн 1 сомго, 2 сомго кымбатыраак болсун. Бирок мен сапаттуу продукцияны алганга татыктуумун деп айтыш керек да. Ошол эле ун менен айта кетсек, мисалы үчүн азыр бизге контрабанда менен аябай көп жана негизи атайын байытылган ун келиш керек да. Бул эл аралык стандарт боюнча. Бизге аябай начар сапатта байытылбаган микроэлементтери жок, витаминдери жок ун сырттан келип атат. Биздин өндүрүүчүлөр ошол элементтердин баарын кошушат. Алар бүт салыктарын төлөшөт. Ошондо өздүк баасы 1 сом, 2 сомго кымбатыраак чыгып калып атат да. Сыртта караганда. Булар келет, тияктан чек арадан орточо $100 баарына таратып ийет. Фураны алып кирет, сатат. Биздин кардарлар болсо 1 сомго, ушу сырттан келген ун 1 сомго арзаныраак экен деп туруп ошону качышат. Бирок ошо менен күнүгө тамактанып атып, балдар ошо керектүү азыктарын албай калышат да. Демек, биз азыр сиздин ишиңиздин оорчундуу жагы, алгачкы баскычтары ушул мыйзамдуулук жагынан, анан ушул коррупциялык схемаларды, ушул коррупциялык схема деп айтсак боло береби? Бул аябай чоң схемалар бар да. Мен айтып атам, азыр ушунча мындай жалпы мамлекеттеги коррупциялык схемалардын көлөмүндөрүн көрүп алып, мен бир нерсеге келдим да, мындай бир эле чечимге келдим да. Кыргызстан негизи аябай бай өлкөбүз. Аябай бай өлкө. Болмокпуз. Негизи ресурстарыбыз, активдерибиз аябай көп. Бирок бизде ушул ууручулуктан бирөөнүн сол чөнтөгүнө кирип аткандыктан биз аябай кедей өлкөбүз да. Бирок элестетип көргүлө, мына жакында эле мен Израилдин элчиси менен сүйлөшүп көрдүм. Ал айтат, аларда чөлдө өлкөнү куруп алышкан мамлекетте. Бирок айыл чарба жагынан эң негизги экспортерлордун бири, дүйнөлүк. Суроо, чөлдө булар айыл чарбаны өндүрүп кетишти. Суусу аз, бирок айыл чарбага 100% суу жетип атат. Жана тамчылатып суугаруу системаны ошол жактан дагы аябай өнүктүрүшкөн да. Биз суунун башында турабыз, бирок айыл чарбабызга суу жетпейт. Сиз эми ушул баардыгын көрүп турасыз, көрдүңүз, ичине барып билдиңиз, өзүңүз отурасыз, ордуңа келдиңиз, ордуңузга. Күчүңүз жетчүдөбү? Жолун көрүп турасызбы? Мунун баарын ордуна келтирүүгө мүмкүнчүлүк барбы деги? Эми мен мындай да, Кыргызда жакшы бир жол бар. Бул ашар. Ашар жол менен эми мен мындай концепцияны айтып атам да. Мен жалгыз албетте көп нерсеге алың жетпейт. Бирок күчтүү команда чогулуп атат. Команда кошулуп атат, келип атат. Мына өзүңөр деле сиздин айланыңызда. Өзүңөр деле билесиз, жакында эле министрдин орун басарын алмаштырганбыз. Тарыхта биринчи болуп айым киши келди, аял киши келди. Өзү аябай жакшы, мындай жогорку билимдүү, ушул тармакта тажрыйбасы бар. Дыйкан фермерлер менен жакшы иштешкен.
то есть мындай кичинеден аябай көп мындай күчтүү эксперттер да кошуп, анан көз карандысыз күчтүү кишилерди да тартып келип атам. Анан ар бирине бир тармактан берип, ушуну көзөмөлгө алып, ушул тармактагы реформаны силер аягына чейин жеткиргиле деп туруп, ушундай тапшырмалар берилип атат да. Ошондо менин негизги милдетим бул ошолорго ар кайсы жактардан бир депутаттардан болобу, ар кандай саясатчылардан болуп кысымдар болуп атканда, мен аларга туруктуулукту берип коем да. Алар менен согушам. Менин негизги милдетим, мен түшүндүм, бул ушул жогорку деңгээлде күрөшүүнү, туруктуу туруп бериш керек экен да. Рахмат, Тилек мырза. Студиябызга келип, өзүңүздүн тармакка тиешелүү темабызга ылайык жакшы маек куруп бергениңизге чоң рахмат айтам. Урматтуу көрөрмандар, бизде Айыл чарба тамак аш өнөр жайы мелиорация министри Тилек Токтогазиев мырза болду. Саламатта калыңыздар.